31 майга карата маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Өлкөдө жылуулук жана ысык суунун тарифи дагы көтөрүлдү. Акыркы 1 жылдан бери калк жылуулуктун 1 гигакалориясы үчүн 1248 сом төлөп келишкен. Жаңы чечимге ылайык аянты 80 чарчы метрге чейинки батирде жашагандар 1 гигакалория үчүн 1560 сомдон төлөйт. Ал эми батирдин аянты 80 чарчы метрден ашса, ар бир чарчы метрге жылуулук энергиясынын өздүк наркынын деңгээлиндеги тариф менен төлөнөт. Калк буга чейин ысык суунун 1 гигакалориясы үчүн 1120 сомдон төлөп келсе, жаңы чечим боюнча 1560 сомдон төлөйт. Калган категориядагы керектөөчүлөрдүн баары ысык суунун акысын өздүк наркы менен беришет. Министрлер кабинетинин токтому үстүбүздөгү жылы 1-июндан тарта күчүнө кирет. Ички иштер министрлиги президенттин үнү коштогон каржы компаниялардын жарнамасына ишенбөөгө чакырды. ИИМдин басма сөз кызматы учурда социалдык тармактарда өлкө жетекчилигинин жасалма үнү менен коштолгон билдирүүлөр тарап жатканын билдирди. Өлкө жетекчилигинин үнү менен жасалган жалган видеолорго жана үн билдирүүлөрүнө ишенбеңиздер. Эгерде сиздин социалдык баракчаңызда ушундай видеолор чыгып калса, ага ишенип башкаларга жөнөтпөөнү суранабыз, дешти милициядан. ИИМ жалган маалымат тараткандарга мыйзам жоопкерчилик каралганын эскертти. Буга чейин Жогорку Кеңеш элди алдоого багытталган жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган киберкылмыштарды алдын алууну көздөгөн Кыргызстандын кибер коопсуздугу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алган. Өзгөндөгү 12 жаштагы баланын өлүмү 2 шектүү кармалып сурак берди. Ош облустук милициясы өзгөндө 12 жаштагы өспүрүмдүн сарайда асынган абалда табылганы боюнча өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, 2 шектүү сурак бергенин кабарлады. Шектүүлөрдүн көрсөтмөсү күмөн жаратып, соттук психиатриялык экспертиза дайындалды. Ошондой эле алар психикалык оорусуна байланыштуу облустук психиатрия борборунда каттоодо турары белгиленди. Ал арада жергиликтүү басылмалар каза болгон өспүрүм окуя болгон күнү тайэнесинин үйүнө барганын жазып чыкты. Тайэнеси бала мойнуна жип байланып отурган абалда табылганын айткан. Ал эми шектүүлөр баланын 21 жаштагы тайэкеси менен тайэжеңеси экени айтылууда. Кызыл Октябрь айыл аймагындагы өспүрүмдүн асынган абалда табылганы тууралуу 25 майда белгилүү болгон. Анда милиция окуя каттоого алынып, экспертиза дайындалганын билдирген. Акылбек Жапаров көп жылдан бери курулушу бүтпөгөн мектептердин 80% бүткөнүн билдирди. Минкабдын төрагасы бул тууралуу 30 майда Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Кара Дөбө айылындагы 275 орунду мектептин ачылыш аземинде айтты. Бул мектептин курулушу 9 жыл мурда башталган эле. Эми мына курулуш иштери аяктап, биздин балдар, кыздар жаңы окуу жайына кирип жатышат. Өлкө боюнча бул сыяктуу курулушу башталып, бирок ортодо токтоп калган мектептердин 80% бүткөрүлдү, деди ал. Жапаров андан тышкары акыркы 3 жылда 214 жаңы мектеп салынганын кошумчалады. Буга чейин президент Садыр Жапаров акыркы 3 жылда 315 мектеп жана 69 бала бакча курулганын айтып, акыркы жылдары өлкөдө авариялык мектептердин көйгөйүн чечүү боюнча күжүрмөн иштер жүрүп жатканын билдирген. 2022-жылдын апрелинде да президент 1,5 жылдан бир аз ашык убакытта өлкөдө 68 мектептин курулушу аяктаганын айткан. Бирок Клоп жана Дата мектеп бул имараттардын бир бөлүгү жаңы мектептер эмес эле, пайдалануудагы мектептерге жанаша курулган кошумча корпустар экенин аныктаган. Ош бюджеттин аткарылышында 945 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуулар табылды. Бухгалтердик эсеп жөнүндө актыларды бузуу 527 миллион сом, мүлктүү сакталышын камсыз кылбоо 287 миллион сом, нормадан ашыкча жана такталбаган чыгымдар 80 миллион сом, бюджетти жана башка документтарды түзүүдөгү мыйзам бузуулар 23 миллион сом. Эсептөө палатасынын маалыматына ылайык, бул мыйзам бузуулардын ичинен 395 миллион сому калыбына келтирүүгө тийиш, азыр 110 миллион сом калыбына келтирилди.